Пайгамбарыбыз айткандай, эмнекен эң жаман коротуу дейт. Эң жаман коротуу акчаны үнөмсүздүк кылуу, жок кылуунун эң жаман жолу бул субханалла үйдү жанагындай жасалгылоо деп айткан. Жалаң үй жасалгылоо менен алектенүү. Жалаң субханалла карасаң мода кубалагандар бар, дагы бир нерселер ыраазы болбойт экен да. Мурунку шейхтер, мурунку уламалар, мурунку таанышман адамдар качан бирөөгө конокко чакырылса, ылдый карап барып дасторконун көрүп, дасторкондун өзүнүн алдындагыны көрүп, аны ошону жеп, сыйлаган нерсе дубасын кылып анан чыгып кетишкен экен. Анан сыртка чыкканда кандай экен десе, жакшы тамак болду деп айтышкан да. Жакшы тамак болду. Үй сүйүн сурап атам, кандай экен десе, ал меники эмес болчу, ошон үчүн көңүл бурган жокмун дешкен. Биз болсо субханалла эмнекен үйүнө киребиз да, мондан карап отуруп, монтип отуруп, өзүң жашооңо нааразы болуп, бүйтпекке. Менде жакында бир окуя болду. Бир эки дос катышпай калыптыр. Анан эмне болду десе, баягы досу жакшыраак үй салып, жакшынакай жашоо менен болуп кеткен экен дагы. Анан эмнекен баягы экөөсү сүйлөшүп, досум эмне болду десе, жок, экинчи менен катышпайлы кой дептир. Эмне катышпайм? Кой экөөбүз кичинекейден чоң болбойлук десе, жок. Сенин жашооңду көргөндө мен уялам деп айткан экен. Мен өзүмдүн жашоомо нааразымын. Ошон себептен сен меникине келбей эле кой, сен меникине киргенде абалким сенин оюңда бул кедей деген оюң бар. Деп субханалла, ошондо баягы жаман ойдо баягы экөө дос ажырашып кетти. Адамдар ушундай нерсе, бири-биринин кылып аткан ишине, бири-биринин жашоосуна субханалла жанында кызыгуу, ошону каниетсиздик менен эмнекен аз ушундай проблема туш болот экен. Демек эмнекен ошол каржылоону мындай кереги жок болсо, экинин коротпой турган деңгээлде боло турган болсо, мына иншалла сен